жабыркаган адам аябай көп бизде. Мына адамдардын пулун тартып алган бар, каалаган урат. Мына биздин айылда мына ел барды билет. Атырайым Дамылла деген молдобуз бар, азыр бир 100ге таяп калган адам. Ошону дагы урду, мыйзам карабай койду. Таза чыгып кетти бул. Буга бир мыйзам иштеш керек, тааныш билиш эмес. Мен өткөндө президент келгенде айтайын десем, мага сөз жетпей калды. Чындыгында бул адамга бир мыйзам урнотуп берсеңиз, биздин. Мен аты жөнүм Мирзаев Чыңгыз Абдрашитович, кесибим боюнча юрист. Эми бир жактуу кайрылды, ал мыйзам чегинде болгон, эми ал Бизге ушул мыйзамды орнотуп бериң, ушул Мирзаев Чыңгыздан бул Кыргызстандын законунун астына жооп бериш керек деп эсептейм. Мына азыр айттык, мына бала дагы сөз берип койсоңуз, ушул баланы алдап кеткен ошол. Мына бир угуп койсоңуз жакшы болот, урматтуу губернатор. Рахмат сиздерге. Төлөнов Нурбек барганмын. Барсам ол досу болот экен, Чыңгыз Мирзаев Чыңгыздын досу болот экен. Милисаканадан сүйрөп эшик алып чыгып койгон. Мен карап азыр салат. Эгер ошол акчамы мындай эле жабып койгон болсом, мен аркы дүйнөдө сиз түйсүндай бизге калыс элчи болбогонуңуз үчүн сизге дагы аркы дүйнөдө Кудай астында сиздин дагы жакаңызга мен себеби Эми силер деле алданбагыла да айранайын. Өзүңөр алданып калгандан кайра бизди күнөөлөйсүңөрбү? Жок, пенде экенбиз, жакшы сөзгө алданып öğreткенбиз. Биз деле пендебиз да. Биз деле пендебиз. Сиз пендесиз, элдин үстүндө турган пендесиз да, ошого бизге үлүү катары ошонун мыйзам чегинде карап бериң. эми адамдар экен айтат экен да, иште кемчилик болот экен. Эми адам айтат. Ооба. Ага туура түшүнгүлө. Родуга бардым. Эч кандай мен жазган арыздарым каралбай атат. Каралбай атат. Каралбай атат. Каралбай атат. Акасы айтты, Рапшан, сени өлтүрүп эле коем деди. Мына угуп ал, мына Мырзаев Чыңгыз сен угуп ал, жакшы да, мына элдин ортосуна айтып коеюн. Кыргызда жакшы сөз бар. Баш кесмей бар, тил кесмей жок дейт. Мен мына өлгүчө мына сүйлөй берем. Себеби Алла менин тил берген. Мына Кудай кааласа мен аз дагы өзү пландашып атамын. Алла насип кылса мына Акпрестен барып президентке кайрылайын да, урматтуу. Ушул тууралуу. Жакипов Белгизбек. Мени 14 сотик чегimi саттырып, чек берем укам деп алдап, мен молдомун, орозон күндө айттым деп чегimi саттырып, пулун алып алган кийин коркутуп, өлтүрүп коемун, арыз жаза албайсың, ош арабанын күчү жетпейт мага. Колуңан келгенин кыл деп атат. Бул бир эле менен эмес, көп адам какшаткан, эч ким күчү жетпейт атат. Мыйзам иштесе, ушуга окшогондор иштесин. Силер алдатсаңар, анан мени Кудайга деп какшап атсаңар, каргап атсаңар, мунуңар туура эмес го дейм да. Сен алдатсаң, өзүң берсең жериңди, мен де эмне каргап атасыңар аны? Мырзаев Чыңгыз дегенди Абдубакат кылып алдык. Мына биздин кызыл китепти колтуңуна көтөрүп алып жүрүп, кызыл китеп жоголду деп туруп, оштон газетага объявление берип, мына Госрегистрден кызыл китеп алып алыпты. Сатамын дейт, сүрдүрөмүн дейт. Буга бир Кудай тең келбесе, биз тең келе албадык. Бул алды сатты кылып бериптир. Ошо алды сатты кылып алып, мына аңизге чекти, мына 3 жылдан бери жүрөм да. Бул Чыңгызга тең келе турган барбы жан? Эми Араванга жетип барып жазып атат, ошондагы өзүңүз көзөмөлгө алып коюң, ал бир эле адам иштеп аткан жер. Бир нече ошол Араван тургундары неме кылып атат, мага кызыгы жок ал жер. Данияр Жантаев сизге биздин айылдын тургуну арыз жазган, баягы Араван сай боюнча. Сиз аны жакшы билесиз. Сиз айыл өкмөткө тапшырма берген экенсиз. Ал жерде бир жеке адамдын кызыкчылыгы болгон жок да, ушул биздин Керемет айыл өкмөтүнө барып туруп, ошол чоң бир базарга барып туруп арыз жазып атат да, Мирзаев Чыңгыз базарды мыйзамсыз иштетип атат деп. Бул эң туура эмес. Мен ал жерде МЧСтин кортундусу бар, ал жерде МЧС ошол Сыдыхов көчөсүндө тургундар менен биргелешти, мусордан тазалап ал жерди убактынча пайдаланууга мага кортунду берген. Ал деген күнү биз алып коебуз аны. Ошону көрө албастык кылып эми адамдар кандай билбейм, Араванга жетип барып жазып атат. Ошондагы өзүңүз көзөмөлгө алып коюң, ал бир эле адам иштеп аткан жер. Бир нече ошол Араван тургундар неме кылып атат, мага кызыгы жок ал жердин. Суу боюнча, андан тышкары туризм боюнча кадыр жаңы мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Ошол негизинде аны сиздин деле карап көрөлү. Аны карап көрөлү. Жок, ал жерди бошотуп коебуз. Коркунуч келгенде МЧС бошот деген күнү бошотобуз. Себеби министрлик кортунду берген да бизге. Мусордан тазалап убактынча биз ал жерге курулуш курбадык. Эми адамдар экен айтат экен да, иште кемчилик болот экен. Эми адам айтат. Ага туура түшүнгүлө. Жолон Арзбек, мен аты жөнүм. Мына бул Гүлбар айылы, бул Мырзаев Чыңгыз мына биздин Бирлик айылынын тургуну. Бул адам өзү мына юрист экен, ошол райондо бардык адамдар тааныйт экен. Анан мунун үстүнөн арыздансаң, же бир кандай деме кылсаң, буга эч кандай мыйзам иштебей атат. Себеби бул адамдын мына мурунку экс депутатыбыз Азамат Арапбаев деген бар экен, ошонун бул өкүл баласы экен. Буга эч кандай мыйзам иштебейт экен. Мына мен акимибизге да 2 жолу бардым, прокуратурага бардым, райондо, Родуга бардым.
эч кандай мен жазган арыздарым каралбай атат. Мына өзү айтып кетти баягы Араван сай боюнча. Араван сайдын боюна 1000 метр квадраттын ашык жерди ээлеп базар кылып алды. Ал жерге эч кандай аренда төкпөй атат биринчиден. Мына 3-4 жыл болду аренда төкпөй атат. Мына биз иштеп атабыз 1 метр квадратын урматтуу губернатор 60 сомдон төлөп атабыз. Бул 1000 метрден ашык жерди иштеп атат. 1 сом аренда төкпөй атат. Бул жерде коррупциялык система бар. Экинчиден эч кандай соспон төгүлбөйт ал жерге. Салык төлөнбөй атат. Бул өз калашында иштетип, өзүнүн чөнтөгүнө иштеп аткан адам. Экинчи маселе мына бул стадион боюнча айтып өтүп кетти. Стадион салабыз деп мына суулуу жерди бар өз башымчалык мен мына Азамат Арапбаевдин өкүл баласымын деп барып салдыртты. Мына айылдан бардыгынан элден акча топтоду. 1,5 миллиондун тегерегинде акча топтоп, семазаводко мына биздин жарандар бар деле семазавод ошол Азамат Арапбаев 1 миллион жардам кылды. Ошол жерде кийин мынча сомдон бересиң, биз мен мынандай иштетем деп калаганын киргизип, калаганын айдап чыкты эле. Эл бузуп келди. Мына шыл бир тиктеп койсоңуздан болот, урматтуу губернатор. Мына шыл 2,5 миллионду тегерегинде кийген ушу темирге болгону. Калганы турат, калганы иштетип атат. Айылдын ортосунда талапка жооп бербейт. Бу эми бар ойлогондон кийин бу түнү ызылдайт экен, баш кылат экен. Буга мыйзам иштебей атат, урматтуу губернатор. Ушуга бир мыйзамды бир орнотуп берсеңиз. Анан будан жабыркаган адам аябай көп бизде. Мына адамдардын пулун тартып алган бар, калаган урат. Мына биздин айылда мына эл бардыгы билет. Матырайым Дамылла деген молдобуз бар, азыр бир 100ге таяп калган адам. Ошону дагы урду мыйзам карабай койду. Таза чыгып кетти бул. Буга бир мыйзам иштеш керек. Тааныш билиш эмес. Мен өткөндө президент келгенде айтайын десем, мага сөз жетпей калды чындыгында. Бул адамга бир мыйзам орнотуп берсеңиз, биздин акасы айтты, Рапшан, сени өлтүрүп эле коем деди. Мына угуп ал, мына Мырзаев чыгып угуп ал, жакшылап, мына элдин ортосуна айтып коеюн. Кыргызда жакшы сөз бар, баш кесмей бар, тил кесмей жок дейт. Мен мына өлгүчө мына сүйлөй берем. Себеби Алла менин тил берген. Мына Куда кааласа мен аздагы өзүм пландаштырып атамын. Allah nasip kılsa mına Akpres'ten var prezidentken gayrılayın da murmattu. Uşul turalı. Bizge uşul mizamlık torunu at verin uşul Mırzayev Çingiz'den bu Kırgızistan'ın zakonun aslında yuvup beriş gerek de septeyim. Mına hazır ayıpta, mına baladağı söz verip koysanız uşu balanı yan oldap ketken uşul. Mına bir uğup koysanız yakşı var hurmatlı gubernatör. Rahmat sizlerge. Men kimin erdoğanın bilbeyim. Çıngiz Mırzayev çıkıp alıp mağa yer gerek. Men mamleketke elge kızmat kılam dep aytты. Siz aytып атасыз, бул мыйзамды бузду ишин карап берле деп атасыңар. Акча чогулту деп атасыңар, 1,5 миллион, анан 1 миллион так бер деп айтып атасыңар. Урматтуу Ровудун начальник Ровуду. Азыр бул аксакалдын негизинде бул биздин протоколго түшөт. Протоколдун негизинде, пожалуйста, бүт жумушту алып баргыла. Ошол действительно чогулган акчасы болсо, бул киши мынтип айтып атат да, Кыргызстанда мыйзам иштейби деп. Иштейт мыйзам. Мен сизге сөз берип кетейин. İşteyt mıйзам. Esi mıйзамды buzgan kişi olsa her biri o mıйзам şeyinde cevap verir. Anı men size söz verip keteyim. Hurmatlı Rovudun açarnıge. Bul boyunca işti algıla hazır. İşti. Sizler buğa şeyinde iş alıp bargansınlar da bul boyunca. Torağı? Ооба Аман Каматович, 12 январда бизге Пазылов жаран кайрылган арыз менен катталган маалымат электрондук журнал катталган 44 сандуу бол. Ал боюнча ана биз азыр кылмыштын курамы жок деп бул да иш кылмыш иштин козгоодон баш тартылган, бирок азыр жана кошумча дагы азыр шарттар себептер чыгып атпайбы, кайра дагы арызын аласыздар. Ya hazır protokolun negizinde de biz de tapşırma veriyoruz. Жарайт. Protokolun negizinde kayra büt tekşerip çıkarsınlar. Buna hazır özürün elini göz aytıp atmayı. Bu hem tüz efir. Açık aytıp atat. 1,5 milyon elden çoğult deyit. 1 milyondu teki zavod verdi deyit. Sem zavod verdi de atat. 2,5 milyon boyunca söz kılıp atat. Sen katıp işti cevap koyduğun anda. Жок, бул жагдай боюнча эмес, башка жана Тактай базар боюнча жазган. Taktay Bazar boyunca, hazır boyunca, bunu Canarek Baba boyunca gayret tekşerip çıkarsınlar bu boyunca. Жарайт, түшүндүм. Anan dairine sen aytıp kettik, kişini urup koydu da atat. Hem urgan arız düşüş gerek bolçudan da kişini urup Жок, koydu. ал боюнча арыз келген эмес бизге. Hem anda hazır bundaki protokolga düştü, hazır bundaki kabul alınız, hazır jolu oturup. Kayra arızını alınız da o men iş koyuz. Жарайт. Birinci mikrofonu koşup aytam da opayım. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Ben daha ошол Мирзаев Чыңгыз боюнча арызданып атам.
Jakibo Belgizbek. Meni 14 sotik çekimi sattırıp çek berem ukamda aldap men moldomu Norozon günde ayttam dep çekimi sattırıp pulunu alıp algan keyin korkutup öldürüp koyamın arız jaza albayсың oş arabanın күчү жетпейт мага колуңан келгенин кыл деп атат. Бул бир эле менен эмес көп адам какшаткан эч ким күчү жетпейт атат. Мыйзам иштесе ушуга окшогондор иштесин. Анан эмне машинеттер заман болуп кетти азыр. Биз пешенеттер менен акча таап атабыз, ошого окшотуп алданып калып кете беребизби? Күчү жетпейт атат, эч кимди өлтүрүп коем деп атат. Мыйзам иштесе ошого окшогон иштесин губернатор. Мыйзамдын күчү жетет. Мыйзамдын күчү жетет. Эси ошол эмеңен арызыңа тактала турган болсо анда камалат. Арыз жаздырбайт атат мага. Тактап бергиле. Урматтуу начальник ровду, сиз бул эмнени карап отурасыңар? У айтканды угуп отурлачы, башка жакты карабай. Мен Азыр алгыла арызымна, азыр кабыл алат, азыр алгыла. Төлөнов Нурбек барганмын. Барсам ол досу болот экен, Чыңгыз Мырзаев Чыңгыздын досу болот экен. Мелисаканадан сүйрөп эшик алып чыгып койгон. Төлөнүп ким ал? Төлөнов Нурбек деген Ким ал? зам начальник болуп Арабанда убагында иштеген. Сиз эмнени карап атасыз, урматтуу начальник ровду? Жок, ол убагында болгон. Жок, кое туруңуз, ал убагында болгондо начальник ровду жооп берет ал боюнча. Аманкан Батырбекович, мына 2024 жылдан бери иштейм, андай кызматкер жок бизде, Төлөн Нурбек деген. Ыждамтан болот го. Азыр башка жерде иштеп атат, ол Бишкекке которулуп. Жо мурун каерде кайсы жылы иштеди эле? 2017-18 иштеген. Анда азыр арызын кабыл алгыла. Жарайт, түшүндүм. Арызданбаган жерим калбайт, эч ким күчү жетпейт атат. Бул баягы Чолпон атанын мэри ким эле Төлөнов, Кара Судан болот го. Ким эле аты? Ормонов Жапар. Ошонун бөлөсү болот. Эч ким күчү жетпейт атат арабандачы. Сиз эгер эме болсо ушуну элге жакшы үлгү катары көрсөтүп кетиңиз. Анан машиниги азыр оңой акча тапмай күч алып атат. Ошого окшоп токтотуңуздар да. Бирөөнү бирөө алдап койсо, кичине кыскарып кеткен болсо, жыл өтүп кеткен болсо иш каралбайт деп атат. Бирөөнү бирөө алдап ошентип кетсе боло береби, какшатып. Эми силер деле алданбагыла да айланайын. Жо Өзүңөр алданып калгандан кайра бизди күнөөлөйсүңөрбү? Жо пенде экенбиз, жакшы сөзгө алдана берет экенбиз. Биз деле пендебиз да. Биз деле Пендес. пендебиз. Сиз пендесиз, элдин үстүндө турган пендесиз да, ошого бизге үлгү катары ошонун мыйзам чегинде карап бериң. Мыйзам чегинде карап беребиз, арызыңыз болсо карап берели. Арыз жаздырбаган, өлтүрүп коем сени деди. Мына азыр жазыңыз, мен сизди элдин көзүчө айтып атам. Мына начальник ровду азыр кабыл алат, жазыңыз. Башка жерден ham арызданатчылар бар, бирок олордун ham кабыл албайт атат арызынчы. Башка жерден ham бар. Мына азыр сиздин көзү начальник ровдун ар жакта УВДнын жетекчиси турат. ГКМдын жетекчиси турат, прокурор отурат. Арызыңарды жазгыла азыр. Жеке өзүңүз көзөмөлгө алып ушу ишти до конца бүтүрүп бериң. Хорошо болду, мен көзөмөл карап азыр арызыңызды алам. Мен эгер ошол акчамы мындай эле жабып койгон болсом, мен аркы дүйнөдө сиз түз мындай бизге калыс элчи болбогонуңуз үчүн сизге дагы аркы дүйнөдө Кудай астында сиздин жакаңызга мен себеби так кишилердерими алдырып Эми силер алдатсаңар, анан мени Кудайга деп какшап атсаңар, каргап атсаңар, мунуңар туура эмес го дейм да. Сен алдатсаң, өзүң берсең жериңди, менди эмне каргап атасыңар аны? Тиги дүйнөдө жооп берет деп атасыңар, айланайын жооп берейин эмес мындай да, мыйзам чегинде. Мен деле Кудай деген кишимин, Кудайдын астында баарыбыз жооп беребиз. Сиз эле эмес, Кудайдын астында баары жооп берет. Ükəm өлгөндөн кийин бала чакасы ошо Бишкекте калып кетти. Ошо жерде жашашып. Анан ükəmin баласы келип үйдү жерин сатып, ошол жактан бир ишкана ачам деп келип мага жолукту. Боптур деп сатсаң, ошо эл катары алайын деп мен ошо 1.200.000 алдым анын жерин. Жерин алып документ кылып көз нотариусга барып, Адыл деген көз нотариус бар эле. Bir tamga için oşkaten çügürtüp 4 ay kıdırttı. Bütkönden keyin to'g'ri iki jolu uylangan ekan, zakisi qirqilgan emas ekan. Birinchi zakis paydo bo'ldi da dokumenti jo'qqa chiqdi. Jo'qqa chiqib, ulan advokat jaldab sotga bera turgan bo'ldik. Mana shu bizning o'zimizdan Lo'lidan Botir chiqsa chatirini chavat qilib, o'zimizni Gulbahorlik bir Chingiz degan Mirzayev Chingiz deganda advokat qilib oldik. Ol aytdi, o'sha birinchi ayolining bir qizi borlar, o'shaga do'lasin bering. Anam men sizga bana dokumentlarni o'tkazdirib beraman dedi.
Bolupdur dep men 450 ming pul verdim. Özü 4 balası var. Oga 300 ming deyiş gerek ele 400 ming bakır kızga 50 ming kızmatına çыңızga verdim. Kızıl kitap işenim katlardı. Rusya'dan Daveristar'da atkaznaylardı ap gelip verdim ben özüm. Dokumenti folunu vergenden 1 yıl sürdürdü. 1 yıl sürdürüp kızıl kitapты koltuğuna bizden kızıl kitapты koltuğuna kötörüp alıp жүрüp dekabr ayında dokument kızıl kitap жоголду deyip durip oşton gazetага birbirlerine verip buna Kosrexir'den kızıl kitap alıp alıptır. Kızıl kitap alıp alıptır. Mağa geldi. Buna men kızıl kitap aldım. Buna kızıl alın mınanı dep. Ana görünce bu baldarı var mı desem ya baldarı emas ülkemizin özünden jokka çıkarıverdim deydi. Şentep 2 yıldan beri usul göğe. Satamın deydi. Sürdüremün deydi. Buğa bir kuda tengelbese biz tengel almadım. Ahire buna bultırkı yılı may ayında 22 mayda sotun çeçimi menen biz jaka öttü. Çeçimi biz tarafka çeçildi. Çeçilgenden yine bu altı sattığı örtür. Şu yerdekiler ama buna Rasul Arkan bu altı Rasul'dun balası altınga notarisga ökö şerigen şu aldı sattığını alıp buna angizge çekti buna 3 yıldan beri jüremde. Ben oşamı 23. yılı 1.200.000 kılıç üçün 20 tamal satkamın. O malda 50 ming ile o maldar. Hazır hem buna C dokumentten yok. C üyden yok. Bu Çыңgızga tengele turgan var mı can? Oşaga sizge gende sizge raktыңыз. Ото Аксакал, сиз укук коргоо органдарга кайрылдыңыз беле? Ayrıldım. UKMK'sından ayrıldım. Barsam turup durun deyt. Арыз жаздыңыз беле? Arız yazdım. Жазғаным Жооп жоқ. берди сизге, жооп? Arız жазғаным жоқ. Sotqa berildi. Sot çeçim distiraktı kılıp çeçti. Çeçkenden keyin hem bular al sattı kılıp öptür. Kanda kimge satatqanda dokumenti yok. А соттун чечими сизде барбы? Var. Колуңузда? Kolumda var. Kolumda çetimi var. Анда азыр баарыбыз чыгабыз да, билесиз да. Сот О, прокуратурага чыгыңызды кайрылуу болсо, УКМКга же МВДге, УВДге. Анда биз азыр чыгып туруп кабыл алалы өзүбүз карап туруп. Mına hazır mektepten aslında çıkıp durup şunda kıvlağını karasan, ülüştün ortasına üydü salı algan. Özü, oğa zakon yok. Biz akşam biçare, buna men oşa 20 tam aldı kılam dep, 70 yıl, buna 72'ye çıkıvatan. Buna şu balama edip sattım, kıldım. Buna hazır cemaldan yok mu, üyden yok mu? Хорошо, карап көрөлүчү азыр. Bir gün gel ta çıktı. Bunu sürdüremin satam degenge men jadadım, kesel olup büttük.